Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга жакын эле жерде жайгашкан Гүлбар айылынын центринен сатыла турган өтө сонун проекти салынган 4 бөлмөлүү сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерге келиш үчүн сиздер Западныйдын круговойунан Араванды көздөй жолго чыгасыздар. Жолдо машина базары бар, өтөсүздөр. Кеңеш айылы бар, өтөсүздөр. Кеңеш айылынан өткөнүңүздөрдө сол тарапта Гүлбар айылы жайгашкан. Гүлбар айылына кирип, бул жака бир 300 метр түз жүрүп келгениңиздерде оң тарапта Гүлбар айылынын мектебин көрөсүздөр. Жанында чоң спорт залы дагы бар экен. Ушул мектептин бет маңдайындагы асфальт көчөгө кирип, түз 150-200 метр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Гүлбардын центринде кире беришинде эле жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Айткан көчө менен бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн аягында, 3 көчөнүн кесилишинде ушул даяр үй сатылат туугандар. Азыр колдон келишинче ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Баасы болсо видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Видеонун башында эле айтып коеюн, эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, алмашып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Гүлбардын кире беришинде эле жайгашкан. Гүлбардын центрине деле пешком эле барып келип турсаңыздар болот. Гүлбардын центринде мектеп, бала бакча, маршруттук каттам, такси, магазин бардыгы бар туугандар. Анан шаарга деле жакын. Ошко где-то бир 20 мүнөттө кеңири кирип барасыздар туугандар. Машина базарга, жаңы ачылган Тешик таш базарына деле жакын туугандар. Мына ушундай абасы таза, тынч, сонун жерде ушул үй сатылат. Анан үй деле көп. Бул жакта үй өтө жиш жайгашкан туугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, төрт тарабы тосулуп, чегаралары такталган. Бул жакта варатасы дагы орнотулган, жери 6 соток. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар туугандар. Дөң тараптан көргөз коюп атам, себеп дегенде ушу дөң тараптан өтө сонун болуп көрүнөт экен туугандар. Так. Туугандар, бул жерди билесиздер, Гүлбарды. Эл өтө жиш жайгашкан. Бул жерден пустой чек табыш өтө кыйын. Мындайча айтканда жок. Андыктан бул сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. ПСО үй сиздерге деле плюс болот, кийин алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Мынакей бул коро тараптан көрүнүшү, нал жака шагылдар төшөлгөн. Төрт тарабы тең мына ушундай фундамент забор менен тосулуп, варата орнотулган. Жери 6 соток, кызыл китеби бар экен. Азыр ээси мага көргөздү, кызыл китеби бар, бардыгы жакшы деди. Условияларын айттым туугандар. Свет бар, суу дагы бар туугандар. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 13/11, полистро блок деген бар экен, ошол менен тургузулган үй туугандар. Жалпысынан 4 бөлмөлүү, узун турасы 13/11. Мына ушундай туугандар. Негизи көчө тараптан көрүнүшү жакшы экен. Айрыкча мына дөң тараптан өтө сонун көрүнөт экен. Жана дөң тараптан дагы тартып көргөзмүн го. Кийин дагы келип, албетте эле өзүңүздөр көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Айнек терезелери дагы коюлган. Мына тонировкасы менен экен. Мына тепкич менен чыкканыңыздарда бул жагы терраса туугандар. Кийин мына айнек терезелери менен тосуп, мына жерге стол, сөрү, бүт бардым ушул жерге коюп алып, үйдүн алдын карап олтурсаңыздар, сонун да туугандар, сонун. Мына эшикти ачып киресиздер. Үйдүн узун турасын айттым, 13/11. Жалпысынан 4 бөлмөдөн турган үй. Полистра блок деп коет экен туугандар, ошол менен тургузулган экен. Мына чердактары черный потолок боло элек, бирок крышалары жабылган. Айнек терезелери полдон потолокко чейин. Асты стяжка болуп тур, ылдый тарабы. Мынакей туугандар, бул экинчи бөлмөсү. Бардыгы жакшы. Айнек терезелери орнотулган, бөлмөлөрү кеңири экен. Потолоктору дагы бийик. Анан үйдүн мына эки капталында, арт тарабында месталар калтырылган. Азыр чыгып дагы бир көргөзүп берем. Мына ушундай туугандар. Анан бул видеону дагы дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким Гүлбардын кире беришинен сатыла турган ушундай сонун үй издеп жүргөндүр.
Так, бул жак болсо санузел мына түтүкчөлөрү, турбалары чыгарылган, даярдалган, форточкалары дагы орнотулган. Ажаткана менен душту кийин ушул жака орнотуп аласыздар. Бул жагы болсо 4-чү бөлмөсү, кухнясы мындай айтканда. Себеп дегенде мына суу түтүкчөлөрү уже чыгарылган, раковиналардын орду мындай айтканда. Мына ушундай туугандар. Мына айнек терезелерди деле көрүп атасыздарбы мындай? Клёнкасы менен экен, тонировочный. Сырт тараптан үйдүн эч нерсеси көрүнбөйт. Мына өзүңүздөр үйдүн ичинде болсоңуздар, сырт тарапты кадимкидей карай бересиздер. Бирок сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт. Ээси деле айтып атат мындай жакшы ниетте, жакшы качествода салынган жаңы үйлөрдүн бири деп атат. Азыркы учурда акча керек экен, ошол себептен сатка коюптур. Шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, алмашып алсаңыздар болот, же нак акча алсаңыздар болот. Мына ушундай туугандар. Мына 4 тарабы тең тосулган. Бул жагы болсо үйдүн каптал тарабы. Болжол менен бир 3,5 метр месте калтырылган. Мына санузелдин турбалары, түтүкчөлөрү бүт бардыгы чыгарылган. Анан ээси айтып атат, мына үйдүн артында 3 метр месте дагы калтырылган туугандар. Мына чекелерин дагы ушинтип жасап коюптур. Бүт бардыгы жакшы. Мына шагылдар деле төшөлгөн, чоң воротаны орнотуп койгон. Гүлбардын центринде, мына жака бир аз эле жүрсөңүздөр, Гүлбардын центри, мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам, такси, магазин бардыгы бар туугандар. Шаарга деле бир 20 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Биз деле азыр шаардан келдик. Бул үйдүн оң капталы. Бул жерде эле 3,5 метр месте калтырыптыр, кеңири экен. Кийин тосуп, же үйдүн артына 3 очок, же мына тарапка 3 очок жасап алсаңыздар болот, варианттары көп. Ушундай. Мына жер мага жакты, терраса экен өзүнчө эле туугандар. Көчө тараптан көрүнүшү, караңыздар. Мага ушу көчө тараптан көрүнгөнү жакты, сон көрүнөт экен. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын туугандар. Баасы болсо $50,000 бааланды. Анан өзүңүздөр билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Ээси деле айтып атат, эгерде ала турган реальный адам болсо, келсе, жакшы сүйлөшсө, биз дагы жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай өтө жакшы проектте салынган Пусо квартираны колдон чарбаңыздар. Сиздерге деле плюс болот. Аласыздар, кийин чөнтөгүңүздөргө жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашайсыздар туугандар.